Бирок айтайын деген нерсем, аз таап атасың, көп таап атасың, мына могул жерде пешенеңде бул бир периште, о Алла мунун рызкысы кандай болот дегенде ушул нерсени жазып койгон экен. Бирок эми биз мына ушул мезгилде, мындай айтканда, илгери кыргызча сөз бар го, жана бирде жигит жөө жүрөт, бирде жигит төө мүнөт дейт туурабы? Демек ушуга караш керек да. Эмне үчүн карайбыз бул сөзгө? Анткени сен мына бүгүн эчтеке болбой атат, сен бетонго эртең билбейсиң. Балким элдерди бетонго куйдуруп каласың. Балким сен бүгүн элдерди бетонго куйдуруп, балким эртең сен чоң үйдү кура турган адам болуп каласың. Түшүнүп атасыздарбы? Демек субхана биздин рызкыбызда төрөлгөндөн өлгөнгө чейин жазылган ал. Канча грамм суу иче турганыбыздан бери бар нерсе бар. Демек ошол рызкыңдын ичинде эгер сен аракетиңди кыла турган болсоң, тетиякта эмне бар экенин билбейсиң. Ушундай нерсе. Билбейсиң субханалла. Бүгүн нөлсүң, эртең миллионерсиң. Бүгүн миллионерсиң, эртең нөлсүң. Ошойдон эле калып калат деп ойлобогула. Бүгүн кыйналып атасың, кысталып атасың, эми өмүр бою эле кысталбайсың субханалла. Эртең чоң жеңилчилик бар. Бүгүн жыргап жүрөсүң, ушу менен эле дардаңдап өтүп кетем деп ойлобо субханалла. Эртең бир проблема күтүп турушу мүмкүн тияктанчы. Ушундай такыр болбосо дардаңдап бүт нерсең, дүйнөң бар нерсең бар. Бирок Алла Таала ар жагынан эмне экен? Балаң менен же кызың менен, же бир досуң менен, же бир тон ата-энең менен субханалла ошо дүйнөңдүн бардыгын тең дардаңдаган нерсеңдин баарын желиңди чыгарып коюшу мүмкүн экен да. Билбейсиң кандай эмне турган ар жагындачы. Ошол себептен мына бүгүнкү күндө ганимат, мына бүгүнкү күнү каниет билиш керек да. Эгерде бүгүнкү күнү рызкыңда ушул жазылган машла, рызкыңда эмне экен? Манту жазылыптыр, бышпаган. Туурабы, билбейсиң. Жоксо пирожки бышпаган пирожки болуп калышы мүмкүн. Критикалап коеюнчу тиякта. Билбейсиң субханалла, жазылып турган нерсеничи. Сен ушуга ыраазы болмакчы, кайф кылып ошону же.